Бул улуттук оюндардын хан падыша оюну деп аталат. Ордо оюну. Эки команда болуп ойнойт, билесиздер, ата турган чүкөнүн аты томпой. Ар бир оюнчу 5тен чүкө чыгарат, ортого коет, анан кийин ушул абалда тизет. Бул бөк абалында турат, түшүнүңөр, Так, капитан командалар келиңиздер, гана ортого келип аттандаңыздар. Ат деген мага бериңиздер, мен калчаганда муну өкчөйт деп коет. Киши боюнан кичине өйдөрөөк кылып туруп, анан кимдики консо, ошол команда баштайт. Түшүндүңүздөрбү? Мына кеттик, оюн башталат азыр. Командаңар эки жак бияка чыккыла, саламдашуу башталат. Так, оюн башталды балдар. Оюн эрежеси, шарты, чүкөнү чийинен чыгарып атат. Кийинки команда келгиле. Азамат. Жакшылап шашпай. Молодец. Так, кайдан атсаң кайрат. Аты. Чыгышы. Оюнда болот. Илгери ата бабаларыбыз ойноп келген. Бул мааниси өтө стратегиялык, тактикалык мааниде, согуштук элементтерди да колдонуп, ушундай ойнолгон оюндардын бири болуп эсептелет. Мен бул жерде оюндун шарты боюнча эки жаат бөлүнөт дагы, томпой алып, ар бир оюнчу башына 5тен чүкө кошулуп, ошондо ортого тизилет, анан оюнду ким башташ керек дегенде оюндарды ошо ортодогу киши өкчөп берет дагы, кимдин тандап алган аты консо, ошол оюнчулар команда баштайт. Эми оюндун шарты боюнча бул атканын көп түрлөрү бар. Шарт боюнча болсо ушул чийинен чыгарыш керек. Түз атмай бар, кадамык деген түрлөрү бар, тоорумай деген түрлөрү бар. Мына кайсы жаат ошол көбүрөөк чүкө чыгарса, ошол жаак утушка ээ болот.